Ассаламу алейкум достор, биздин сүйүктүү угармандарыбыздын баарына сагынычтуу салам. Бүгүн биз сиздер менен чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган кыска кичинекей подкастта тигүүчү кыз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кыргызстанда, Бишкекте эмне абдан өнүккөн десек, албетте тигүүчүлүк укмуш өнүккөн бизде. Ой, кыйын тикме чейжекелер, байкелерибиз бар. Бычма чейжекелер, байкелерибиз бар айтар азаматсыздар. Мен болсо тарыхта илгери жашаган тигүүчү кыз жөнүндө айтып берейин. Табита, анын аты Табита болчу. Ал таанылбаган, токтоо шакирт аял болчу. Жакырларга кийим тигип берүү менен кызмат кылчу. Тигүүчүлүк анын таланты, ага берилген жөндөмдүүлүк эле. Анын мен Мериям сыяктуу пайгамбар эмесмин, Деборага окшоп өлкөнү башкара албайм. Өз элинин тарыхында көрүнүктүү ролду ойногон аялдардан эмесмин. Менин өзгөчө таланттарым жок деп ойлошуна толук негиз бар болчу. Жубай жана эне болуу анын энчисине берилбептир. Ошондой болгондо да ал коомдун жашоосуна күйөөсү же уулу аркылуу таасир тийгизе алмактыр. Байыркы учурда Ысрайылдагы кайсы бир падышалардын тагдыры жана башкаруусу энесинин тийгизген таасиринен улам болгон учурлар көп болчу. Бирок Табита библиялык аялдардын шакирт деп аталгандыгы менен жогору турат. Аялдардын ичинен жалгыз гана ушул Табита шакирт деп аталган. Табита шакирт аял. Ыйсанын жолун жолдоочусу, анын бүтүндөй жашоосу ушуну менен аныкталат. Мынакей эки сөз. Ал Ыйсаны куткаруучум, теңирим деп кабыл алган адам болчу. Бирок ушуну менен эле токтоп калбай, ишеними жөнүндө башка адамдарга айтып, аларга дайыма жардам дагы берчү. Чыныгы ишеним баардык учурда иш аркылуу көрүнүшү керек эле. Ыйсанын артынан ээрчиген адамдарды сүйгөндү Ыйсадан үйрөнөт жана жашоосун башкалар үчүн пайдалуу өткөрүүгө аракет кылат эмеспи? Ошондуктан Табита өзү кыла ала турган ишти кылат. Ал Машаякчы жыйындагы жарды жесирлерге ынталуулук менен кийим тигет. Жапа жер ортолук деңиздеги порт шаар. Бул жакта көптөгөн жесирлер башпаник кылышат. Жылдын катаал мезгилдеринде деңизде катуу толкун болуп, балыкчылар кырсыкка учурап, өлгөн учурлар дагы көп болот. Мына ошол учурда аялдары болсо жесир калып калышкан. Ал учурда жесирлерди коргоого алган атайын кызматтар болгон эмес. Анын үстүнө андай кызматтардын кереги деле жок болчу. Анткени Кудай жетим жесирлерге кам көрүү жагын өз элине тапшырган. Эл Кудайдын буйругун аткаргандыктан жесирлер муктаж болгон эмес. Ал эл болсо сыйлык катары Кудай убада кылган баталардын баарын алып турушкан. Жесирлерге болсо Теңир өзү жаратуучу катары кам көрөрүн убада кылган. Алар анын өзгөчө коргонуучу астында болушкан. Машаяктын шакирти болгондуктан Табита Теңирин эмне менен кубандыра аларын билген. Ал Теңирдин сүйүктүү адамдарына кам көрүү аркылуу аны кубандыра алмак. Ал ишин болгон күчүн жумшап, сүйүү менен чын жүрөктөн кылат. Өмүрү өткөнчө жакшы, кайрымдуулук иштерди кылып жашаган дейт бир жазуучу. Ыйса менен болгон жолугушуу Табитаны эркин аял кылды. Караңызчы, Табита эркин. Библия аялдын турмушка чыкпай калышы мүмкүн экендигин дагы айтат. Бул Табитанын көңүлүн чөгөрүп, өзүн толук кандуу адам катары сезе албай калышына түрткү болгон эмес. Ага күйөөсү бар аялдар менен бирдей деңгээлде болууга умтулуунун зарылчылыгы жок. Табита өз мезгилинен озуп кеткен аял. Ал жашоонун маңызын өз алдынча эмгектенүү деп эсептейт. Ал учурда бул чанда кездешкен көрүнүш эле. Жапада жашаган көптөгөн аялдар азыр да анын ордунда болууну кааласа керек. Бул Табита көп деңсебейт. Ошол себептен ал дайыма бактылуу, шайдоот жүрөт. Анын шамдагай, эптүү колдорунан эндей кездемелер тез эле көнөктөргө айланат. Табитага ыраазычылыгын билдирген аялдар баарыган сайын көбөйө берди. Караңызчы, күтүлбөгөн жерден ойдо жок окуя болуп кетти. Табита ооруп жатып көз жумду. Кимдир бирөө Жападан 15 километр алыкта жайгашкан Лиддадагы Петр жөнүндө эстей калды. Анан Петрди чакыралычы дешти. Петр ал жакка келгенде бөлмөдө Табитанын жансыз денесин ыйлап жаткан аялдар тегеректеп отурушкан. Алар Табита тигип берген көйнөктөрдүн баарын алып келип алып ыйлап отурушкан. Караңызчы, өлгөн адам жөнүндө жакшы гана сөздөрдү айтуу адатка айланган. Бирок Табитадан айрылуу үчүн эле алардын баары үчүн чоң кайгы болду.
Мындай учурда Ыйса тегер кандай кылса, Петр ошондой кылды. Ал адамдардын баарын тышка чыгарып жиберип, сыйынып, Кудайдын күчү менен Табитаны тирилтти. Библияда аны аты аталган тирилткен 7 адамдын ичинен Табита гана аял. Калгандары билебиз, балдар бар, анан мырзалар бар. Табитанын тирилгендиги жөнүндө кабар тез эле тарады. 2 адамдын башы бириккен жерде эле ошол жөнүндө эле сөз болуп атты. Адамдар бири-бирине кайрылбай, сиз уктуңузбу муну? Табита тирилиптир. Аны жана Петр тирилдиптир деп айтып жатышты. Андан соң таң калыштуу окуя болду. Адамдар бул кереметти Кудай жасаганын түшүнө баштады. Ошондуктан алар Табитаны же Петрди эмес, Кудайды даңктай башташты. Абдан соң бул кызмат өзүнүн миссиясына, өзүнүн максатына жетти десек болот го дейм. Көптөгөн адамдар ушул окуядан улам өз жашоолорунун маңызсыз экенин түшүндү болуш керек. Алар дагы Ыйса Машаякты издеп, жашоонун маңызы эмне экенин түшүнө башташты. Алар дагы Табитага окшоп Ыйсага таандык болууну каалап, эң сонун келечеги бар жаңы адамдар, машаякчылар болуп калышты. Колуңдагы эмне? Деп сураган бир кезде Кудай Мусадан, ал таяк деп жооп берген. Эсиңиздеби? Кудай, ушул таягың менен иште, сен менин кызматчым болушуң керек деген. Эгерде Кудай Табитадан колуңдагы эмне деп сураса, ал ийне жип демек болуш керек, Анан ал дагы ушул куралдарың менен мага кызмат кыл демек Кудай. Албетте, Табита Кудайга кызмат кылган. Азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча Табита деп аталган көптөгөн бирикмелер, алардын арасында эл аралык чоң уюм дагы бар. Бүгүнкү күндө миллиондогон муктаж адамдарга бул уюм аркылуу кийим кече берилип, колдоо көрсөтүлүп турат. Табитаны туурап жакшы кабардын чындыгын жакшы иштери менен далилдеген аялдарды дагы ким санайт? Караңызчы, шакирт аял мындан артык нерсени кааламакпы? Абдан сонун Табитанын туурого арзырлык үлгүсү бар. Бул Машаяктын жолун жолдоочулардын дайыма тандырып берип турган учуру. Табита, сиз эмне кыла аласыз? Мен эмне кыла алам? Биз кантип коомго, адамдарга, жакындарыбызга жакшылык кыла алабыз? Биз кантип мамлекетибизге жакшылык кыла алабыз? Бул жөнүндө ойлонуп көрөлү. Негизи адамдар да бизде ушундай бир касиетпи же сапатпы, эмне деп кандай тура айтыш керек? Сапат дейбиз го, күтөбүз да. Мага эмне үчүн мондай кылбай койду? Эмне үчүн мага ооруп жатканда келбей койду? Эмне үчүн мени төргө отургузбай койду? Эмне үчүн мага акыркылардан болуп чай берди? Деген сыяктуу биз дайыма күтүүлөрдөбүз да. Анын ордуна мүмкүн мен ооруп жатканга ооруканага барып келейин. Мен тиги адамды төргө отургузуп сыйлайын деген нерсе болсо, бири-бирибизден озунуп сыйлоо болсо, анда жашообуз алда канча кызыктуу, алда канча кубанычтуу болмок болуш керек. Жесир аял байкасаңыз, анан өзү кийип тигет. Өзү жесир аял болсо, анан башкалардын баардыгына кийим тигип берчү. Жесир аялдын жашоосу өзү эле кыйын да, ал өзүн өзү камсыздашы керек. Анын күйөөсү жок, анын колдоочусу, жанында мындай тирөөч болуп берген адам жок. Ал өзү жалгыз. Анын ийиндери алсыз, ийиндеринде толтура түшүк бар. Бирок ошого карабастан Табита адамдардын көңүлүн алып, аларга кызмат кылганды билген. Келиңиз, бүгүнкү күндө биз дагы колубуздан эмне келсе, ошонубуз менен башкаларга кубаныч тартуулаганга аракет кылалы. Кийим тиккенди билсеңиз, кийим тигип бериңиз. Сүйлөгөндү билсеңиз, сүйлөңүз. Тамак жасаганды билсеңиз, тамак жасап бериңиз. Айтор, колубуздан эмне келсе, ошону менен башка адамдарга кызмат кылып, Кудайды даңктайлы. Саатыбыздын соңунда достор, барыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакыргым келет. Ал жака дагы катталып, биз менен бирге кызыктуу сонун курстарды, сонун маалыматтарды уга аласыз. Андан тышкары биздин YouTube каналга дагы катталганды унутпаңыз. Жакындарыңыз менен подкастты бөлүшүп, ылдый жакка комментарий калтырганды унутпаңыз. Жана достор, +1 301 760 60 70 WhatsApp сандарына өзүңүздүн сурооңуз болсо жазып кетиңиз. Барыңыздарга көңүлдүү күн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.